Assalamu alaikum wa rahmatullahu barakatuhu. Hoş geldiңиздер биздин Бирик Кыргыз каналына. Урматтуу кыргыз калкым. Акыркы күндөрдөгү биздин коомубузда башталган шайлоонун шайтан оюндары жөнүндө мен да бир ой толгоп кетейин дедим эле. Эмне үчүн биздин ушул жөнөкөй жарандардан түзүлгөн партиялар Мекенчил, Ата Мекен, Чоң Казат, бүтүн Кыргызстан, Мекен ынтымагы ушул сыяктуу партияларда эл бөлүнүп жүрөт. Эмне үчүн бириге албайт? Мен ошон үчүн Бирик Кыргыз деген каналдын атын койдум да. Эмне үчүн бириге албайт да бир лидер менен парламенттик шайлоого бара албайт, бөлүнүп жүрөт. Ушинтип карапайым калк 4-5 партияга бөлүнүп жүрсө, ийгиликке жетише алабы? Эгер мен айткандай болуп бир партияга бириксе, анда кандай гана тоскоолдуктар болбосун, акча таратабы, алтын таратабы, арак куюп береби, ошонун баарын жеңип, карапайым калк тарабында пайдасына чечилмек да бул шайлоонун жыйынтыктарычы. Ошонун ичинде кечеги бүтүн Кыргызстан партиясынын артында ичинде болуп аткан нерселер боюнча айтсак, ажекебиз мен Бош шайлоокомго барамын, сот жагына кайрылам деген таризде бир маанилүү интервьюларды берип атат. Аны баарыңыздар көрүп атасыздар. Бул ажекебиз деген ким өзү? Биздин бир ажекебиз. Экинчиси, Баткен коогалаңында генералдар бүтүрө албаган чоң ишти ийгиликтүү бүтүргөн, эрдик көрсөткөн ажекебиз. Экинчиси, 2-3 жолу эл тарабында туруп берген депутатыбыз деп билебиз. Жакшы жактары бар экен, жаман жактары тапкандай болбодук. Эми ушул ажекебизге мен бир видео кайрылуу жасап атканын негизги себеби ушул. Ажеке, элдин кандай акыбалда шайлоого баратканын мен сизге айттым. Ошого негиздеп, сиз ушул өзүңүздүн ойлоруңуздан кайтып, мен үчүн эмес, өзүңүз үчүн эмес, же Мадумаров үчүн эмес, калдайган калың журт колдоп келе жаткан бүтүн Кыргызстан партиясы үчүн сиз өтө акылмандуулук менен, кечиримдүүлүк менен, ойчулдук менен жакшы бир чечимге барып, ушул нерсени жайында токтотуп салышыңызды мен суранат элем да. Ийгилик болсун эл жерибизде, границаларыбыз бүтүн болгон, медицинабыз өнүккөн, кредиттерибиз жок, карыздарыбыздан кутулган, өнүккөн бир мамлекетте жашаганды Аллах Таалам насип кылсын. Кыргыз элибиздин башы бириксин. Саламатта болуңуздар.